Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, урматтуу Алмаз Сахунжанович. Мен өткөндө бир маселени көтөргөм. Мына мамлекеттик каттуу уюлдук телефондорду бизде азыр жеке менчик компания ошону кылып атат. Тилекке каршы дагы эле проблема бар. Мына азыр депутаттар айтып кетти, ошо салык боюнча. Бизде ишкерлер салыкты төлөйбүз деп атышат. Жаңы ККМ'ди алып, бирок ошол ККМ имей коду каттуудон өтпөй жатат. Өчүп ККМ иштебей жатат. Эмне кыл дейсиң? Же салыкты төлөй албайсың, же ошол ККМ'ди каттуудон өткөрө албайсың. Эртең болсо салык инспекция келет, ККМ'ди эмнеге иштетпейсиң деп. Иштетем десең, катта албайсың аны. Себеби ошол эле жеке менчик компания арыздарды карабайт экен. Давайте ошону жок кылайлычы. Мамлекет өзү каттоодон өткөрсүнчү бүт баарын, телефондорду, ККМ жана башкаларды. Жеке менчик компания таанымал, чет өлкөгөн бир жарандын компаниясы, крышасы кимиси билбейбиз, дареги каякта билбейбиз. Таптакыр таба албайсың ошол компанияны да. Ишкерлер наразы болушат. Силердей депутаттар салыкты төлөгүлө деп атасыңар. Биз төлөйлү деп атабыз. Бирок ККМ каттоодон өтпөй жатат. Вот кимди күнөөлөш керек бул жерде? Урматтуу Алмаз Сахунжанович, Сураныч, бул өкмөттө уже маселе каралган. Дагы бир жолу бул маселени караш керек. Жеке менчик компания өзү иштетпей калса, анда мамлекет каттоону өзү функцияны алыш керек. Болбойт андай. Рахмат. Рахмат.